Ооба, урматтуу көрөрмандар, кээде бизге айтканга жеңил, бирок аткарганга оорураак болушу мүмкүн. Кээ бирки учурда чын эле биз абдан агрессивдүү атакага учурасак, оор болуп калат өзүбүздүн ошол эмоционалдык абалыбызды сактап калганга. Ал үчүн бизге күнүмдүк практика керек да. Биринчиден, эгер биз ой пикирибизди, психологиянын бир мыйзам эрежелери боюнча, ой пикирибизди ошол учурда эле биз таңгуулап, ошол адамды жеңгибиз келип атса, анда биз обратный эффект деп коет, биз тескери эффект алышыбыз мүмкүн да. Ар бир адам өзүнүн ойлогон бир оюна, пикирине аябай кармап, ошону кой бергиси келбейт, анан жеңүүчү болуп чыккысы келет да. Ошол учурда кичине бизге убакыт керек. Экинчиден, өзүңүздү колдоо, самоподдержка деп коет, колдоо бир техникаларды пайдалансаңар болот. Мисалы, кичине туруп, басып, таза абага чыгып, ойлонуп, эмне үчүн мен азыр ушундай абалга учурап атам? Мен жеңилип калдымбы депчи. Бул деген согуш эмес, урматтуу көрөрмандар. Биз өзүбүздүн пикирибизди айтканга ар бир адамдын укугу бар. Демек, биз өзүбүздүн пикирибизди аргумент менен, факт менен, башка адамдын кадыр баркын түшүрбөй, сый урмат менен жаздык. Экинчи адам кабыл албаса, ал өз иши, өз чечими. Баарын биз 100% адамды биз жеңе албайбыз, алардын пикирин өзгөртө албайбыз. Бирок ошол эле сиз жазган абдан жакшы пикириңизди башка адамдар да окуйт. Алар сизге ошол пикириңизди коштоп калышы мүмкүн. Демек, сиз жалгыз эмессиз, сиздин пикириңизди башка адамдар да бөлүшөт. Кээ бирки адамдар сөзсүз түрдө эле лайк коюшу мүмкүн эмес, бирок ичинен ойлоп коет да, бул киши өзүнүн пикирин туура жазыптыр, далил менен жазыптыр. Демек, сиз башка адамдарды дагы пикирин өзгөртөсүз да. Дагы бир нерсе бул критикалык ой жүгүртүү деп коет. Критикалык ой жүгүртүү бул деген бирөөгө эле сын пикир айтуу эмес, бул деген анализ, логика. Биз деген пикирибизди айтып атканда, ар кандай далилдерди ошол эле учурда айтып өтсөк, мисалы бир беренелерге кайрылып, же болбосо бир изилдөөлөргө кайрылып, же болбосо өзүбүздүн көз карашыбызды мындай кененирээк ачып, анда экинчи адам балким ойлонуп калат ошол учурда. Чын эле бунун пикири туура экен деп. Сөзсүз түрдө эле ал сизге ооба сеники туура деп жазышы мүмкүн эмес, бирок убакыт өткөн сайын ал дан сыяктуу сен анын мээсине салып койгон болосуңар ошол пикирди. Ал сөзсүз түрдө өзүнүн өсүмдүгүн берет. Дагы бир көрүнүч бар, бул деген ар кандай биз фейк же бот деп айтып коебуз. Алар балким бирөөлөргө иштеп жаткандыр же бирөөнү колдоп жаткандыр деген пикирлер бар. Мен аны далилдей албайм, статистика менен бөлүшө албайм, бирок болушу мүмкүн деп ойлойм. Алар өзүнүн милдетин аткарып жатышат. Бирок канчалык өзүңөргө силер колдоочуларды таап, өзүңөрдүн тараптан өзүңөрдүн пикириңерди маданияттын ичинде далилдер менен, фактылар менен жазсаңар, ошончолук силер ошол учурда жеңүүчү болуп чыгасыңар. Силер эң негизги бул өзүңөрдүн адамдык сапаттарыңарды жоготпогула деп чакырат элем. Анткени эгер биз баарыбыз эле агрессия түрүндө мамилеге баштасак, анда албетте анда стресс көбөйөт биздин коомдо. Биздин жаңы муундар да бизди карап ошол көрүнүчтөргө дагы үлгү катары дагы кабыл алышы мүмкүн. Ошол үчүн биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды эч убакта жоготпошубуз керек.